Мен билем долбоордун кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Саламатсыздарбы? Биз бул жолку чыгарылышта биометрикалык паспорт тууралуу маалымат берүүнү туура көрдүк. Тактап айтканда, биометрикалык паспорттун мурунку биз колдонуп жүргөн паспорттардан айырмачылыгы, ошондой эле колдонуу тартиптери, өзгөчөлүктөрү тууралуу сөз кылабыз. Ал үчүн биздин суроолорубузга Ош шаардык паспорт стол мекеме ишканасынын жетекчиси Алмазбек Көчөнов мырза жооп берет. Саламатсызбы? Маегибизди баштай берели. Негизи эле буга чейин айтып келгенбиз, мурунку баягы паспорттор менен биометрикалык паспорттардын колдонуу айырмачылыктары түзүлүшүнөн гана эмес, негизи ошол баягы механизми дагы айырма болот депчи. Анан айтып өтсөңүз, ошондой эле биздин негизги маалыматтар баягы электрондук чипте өзүндө сакталат дегенбиз да. Ошолор боюнча маалымат бериңиз. Анан эгерде мүмкүнчүлүк болсо, баягы электрондук чипте кандай жайгашат, маалыматтарыбыз кантип киргизилет, мындай баягы интернет аркылуу дагы көрсөтүп берсеңиз болот деп турат. Тууралуу көйлөгүн колуна тийсе, автоматтык түрдө биздин системада булардын биолик статусу өзгөрөт. Никеси бар деп. Анан никеси бар деп системада өзгөрөт. Бул маалымат немеге чипке жазылат. Анан чипке жазылгандан кийин бизде немеси бар, атайын бекитилген формасы бар. Ошонун жашаган дареги азыркы учурда ушу биолик статус боюнча никеси бар деп полный маалыматты чыга берет да. Паспортту алгандан кийин деле көпчүлүгүбүз баягы фамилиясы өзгөрүп калышы мүмкүн. Анан жашаган дарегибиз кырдаалга байланыштуу баягы жашаган дарегибизди өзгөртүп калышыбыз мүмкүн. Мындайда кандай болот? Биометрикалык паспортто айтылып келгенде баягы паспорт алмаштыруунун зарылчылыгы жок депчи. Анда кандай тартипте ишке ашат? Бул мисалы үчүн жаран бүгүнкү түрдө мына Ош шаарына келди. Туруктуу жашоо Ош шаарында болуп атат. Азыр жо өзүнө караштуу үй болобу, жо туугандарынын үйү болобу, ал жерде бизге ушу биздин тартип боюнча учетко турат. Бул электрондук түрүндө автоматтык түрдө биздин системада даректер өзгөрөт. Анан бул операция бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө бул маалымат чипте сакталат. Анан айтып атпадыкпы, мисалы фамилия өзгөртсө, маселени айтып өтөйүн, мен жашаган жерим өзгөртсөм, мен жашаган жерим өзгөрдү деп гана эки түрдө айтып келсем, силер өзгөртө аласыңарбы же кандайдыр бир далилдеген документтер сөзсүз керек болобу? Азыркы учурда бизде ошо АСБ 3.0 деген система 3-чү версия иштеп атат. Ар бир үйгө, ар бир дарекке коюш үчүн сөзсүз түрдө үйдүн ээси уруксат бериш керек. Эгерде үйдүн ээси өзү келе албаса, ар кандай себептер менен нотариалдык каты менен уруксат кагазы негизинде коюлат. Анан ар бир жаран, мисалы үчүн азыркы учурда мына портал, түндүк портал аркылуу баягы өзүнүн билесиң, адресный бюро бар. Мурда баардыгыбыз ушу адресный бюрого барып справка алат элек. Баягы ишке орношуп атканда, баламды окууга киргизип атканда ошо справка керек да. Ошол справка ошо портал аркылуу алдырса болот. Ошол эле учурда фамилияны өзгөртүү боюнча да, аты жөнүн өзгөртүү боюнча да кандайдыр бир маалым каттар менен келиш керек, Ооба, ошо баягы бир топ немелер бар. Ар бир этаптары менен мекемелерде баягы неме бар да, справкалар ишке киргизип аткан ошо адресный бюро справка сөзсүз түрдө бар да. Мисалы үчүн азыр бизге жарандар көп келет. Ипотеканын үйлөр боюнча буларда сөзсүз түрдө ошо немеде тизмеде справкалар бар. Азыр ошо адресный бюрого кайрылбай эле мына портал аркылуу ошо справканы алса болот. Урматтуу достор, азыркы ушул маалыматтан кыскача баягы корутунду сиздерге айта кетейин. Биометрикалык паспорттун мурунку паспорттордун өзгөчөлүгү, эгер сиз аты жөнүңүздү же жашаган дарегиңизди өзгөртө турган болсоңуз, электрондук паспорттун жаңы алуунун кажети жок. Электрондук чиптен гана бул жактан адистер калктык тейлөө борборлорунан өзгөртүп беришет. Паспортуңуз мурункусун эле колдонуп жүрө бересиз. Болгону ичиндеги электрондук чипте сиздин аты жөнүңүз же жашаган дарегиңиз өзгөртүлөт. Ал үчүн сиз ошол
жашаган дарегиңизди өзгөрткөн далил атайын кат менен келишиңиз керек болот. Эгерде аты жөнүңүздү алмаштырам десеңиз, ага дагы атайын ошол маалым кат, мындайча айтканда справка менен келсеңиз, жашаган дарегиңизге карабай эле калк тейлөө борборунан келсеңиз, сизди оңой гана баягы паспортту алмаштырбай туруп, жашаган дарегиңизди же кандайдыр бир өзүңүзгө тиешелүү маалыматтарды өзгөртө алат экенсиз. Анан кезектеги суроону берейин деп жатам. Мисалы, азыр бардык жерде айтып атпайбызбы, биометрикалык паспортду алып барганда баягы банк дейлиби же башка кызматтар паспорттун электрондук чипти аркылуу эле биздин маалыматтарды ала алышат депчи. Эгерде биз кайсыл бир кызматка барсак, калк тейлөө борборуна барсак, андай жабдуулар жок болсо, электрондук чипти окуй турган жабдуулар жок болсо, маселе кандай болуп калат? Эми мындай нерселер бар. Ошол жарандар кайрылган ишканалар булар бизге жөнөтөт да. Ошол калк тейлөө борборуна баргыла. Бизде мен башында айтпадымбы, атайын бекитилген бир форма бар, справка сыяктуу. Ошону биз жарандарга немени кагаз түрүндө чыгарып беребиз. Ошол менен анан кайра жарандар ушу немеге барышка туура келип атат да. Бул эми мен ойлоп атам, бул убактылуу эле нерсе. Азыр мисалы үчүн мен башында айтып бердим, түндүк портал аркылуу бул маалыматты ушу банк эле көрсөтсө болот. Мисалы үчүн мобилдик телефон аркылуу приложение ачып туруп эле бу жерде. Демек, мен түшүнүгүмдө биз барган мекемеде электрондук чипти, паспортту тааный турган кандайдыр бир жабдуу, электрондук жабдуу жок болсо, анда биз кайра эле паспорт стол калк тейлөө борборуна барабыз дагы сиздерден маалыматыбызды чыгарып алып, анан алып барышыбыз керек. Биздин ошол иштеги маалыматтарыбыз ушундай да, кагаз түрүндө алып барабыз. Негизи ошондо жабдуулар жетишсиздигинен жаралып аткан маселе бул кандай болуп атат? Мен билгендей азыркы учурда немелер нотариустар иштеп атат. Нотариустарда көбүнчө ошол жабдуулар коюлган. Анан ошол жабдуулардын сыяктуу буларды биздин базага ар бир банк болобу, нотариус болобу, булар өзүнчө неме бар, доступу бар. Ошого берилген доступ боюнча булар жаран кайрылды, булар паспортто көрсөтүлгөн жеке номерин, паспорт номерин немеге теришет. Анан ошо жаранга тиешелүү маалымат автоматтык түрдө чыгат. Бул жашаган жери, катталган жери, үй бүлө боюнча статусу, никеси барбы, жокпу. Калган мекеме ишканаларда кандай болуп калат? Бул азыр жабдуулар бул проблема болуп атат. Бул мындай саналуу эле ишканаларда бар. Мисалы үчүн мен азыр айтып бердим го, ошо нотариустарда бар, банктарда бар. Калган ишканаларда мен көрбөдүм да. Анан айттыңыз, мисалы паспорт столго келбей эле түндүк системасынан көрсөтсө болот депчи, кененирээк көрсөтүп берсеңиз болобу? Түндүк системасына кантип өзүнүн тууралуу маалыматтарды издеп кызматтарга көрсөтүш керек? Электрондук чипти окуган жабдуу жок кезде. Пароль менен, логин менен кирет да. Мисалы үчүн менде менин аты жөнүм көрсөтүлгөн, бул только мага тиешелүү маалымат чыгат. Мен үй бүлөм боюнча, мен балдарым боюнча, анан мен иштеп аткан ишкана боюнча, муну маяна алып аткан неме боюнча, мына социалдык фондго төлөмдөр боюнча, мисалы үчүн мен жеке ишкер болсом, патент боюнча маалымат чыгат. Демек, ошондо түндүк системасына баардык жаран катталыш керек алгач? Ооба. Кайсыл жерге барып катталат? Муну жарандар бизге ушу калк тейлөө борборуна келишет. Бизде Ошто 2 калк тейлөө борбору бар. Бу жерде Ош Ленин көчөсүндө 318, анан Манас Ата кичи районунда проспект Разаков 2А дарегинде паспорт менен келишет. Бул кызмат бекер. Паспорт менен келип, бир талабы бар, ар бир жаранда электрондук почта болуш керек. Арыз негизинде кайрылат, бир 2-3 мүнөттүн ичинде бул системада катталат, ушу пароль, логин берилет. Сиз барган мекеме ишканада биометрикалык паспортуңуздагы жеке маалыматтарды окуй алчу жабдуу жок болсо, кагаз түрүндөгү маалым кат чыгарып жүрүүңүз шарт эмес. Мамлекеттик каттоо кызматынын электрондук түндүк порталын пайдалансаңыз болот. Порталга катталуу үчүн калкты тейлөө борборуна барасыз. Адистер паспортуңуз аркылуу сизге логин, сыр сөз беришет. Ошондой эле электрондук почтаңыз керектелет. Сизге түндүк порталынан жеке кабинет берилет. Эми сиз өзүңүз тууралуу жеке маалыматтарды ала аласыз. Порталда жашаган дарегиңиз, үй бүлөлүк абалыңыз, иштеген жериңиз тууралуу маалым каттардын
25 түрүн пайдалануу жеткиликтүү. Бул системаны уюлдук телефонуңузга жүктөп алсаңыз да болот. Кадамдар мурункудан жеңилдеди. Эми мекеме ишканаларга керектелген маалыматтарды электрондук түрдө почта аркылуу жибере аласыз. Белгилей кетсек, түндүк электрондук порталын биометрикалык паспорт колдогондор гана эмес, 2004-жылда берилген үлгүдөгү паспорт ээлери жана пенсия жашындагы колдонуу мөөнөтү чектелбеген паспорт алган жарандар пайдалана алышат. Маалыматтарды электрондук чиптен окуйт деп атабыз да, биометрикалык паспорттон. Анан биздин маалыматтарыбызды көчүрүп алып, баягы сактап алган учурлар болуп калбайбы? Кимдер колдоно алат, кимде мүмкүнчүлүк болот биздин маалыматтарыбызды ушундай көчүрүп алып, сактап алуу, пайдалануу? Бул боюнча бир топ системалар иштеп атат. Бул баягындай коопсуз информациялык коопсуз боюнча немелер талаптар бар. Мен ойлойм, азыркы учурда мына бир бул базалар түзүлгөндөн бери 4-5 жыл болду. Мындай бир какой-то немеси Система иштелип чыга элек. Мен айтайын дегеним, маселен мен нотариуска бардым, өзүм баягы жумуш боюнча бардым. Ал жерде менин баягы чиптеги бардык маалыматтарды көчүрүп алышты адистер. Кайсыл бир талаш тартыш маселеде меники балким сакталып калды ал жерде. Эми болжолдуу мындай маселени айтып атабыз, сакталып калды. Кийин бир мен кооптуу ишке шектелип калдым. Маалыматтарым аларда бар. Менин маалыматымды пайдаланышты уруксатсыз эле. Укугум бузулбайбы? Кандай маселе болуп калат? Эми унун тиешелүү эгерде сиздин немесиң жеке маалымат бир жаман жолго бир неме колдонгонго барса, бул ар бир запросу, мисалы үчүн ар бир ишкана өкмөткө караштуу болобу, мындай жеке болсо, ар бир запросу немеде системада сакталат. Кайсы числодо, кайсы саатта, минутасына чейин кайсы кызматкер запрос кылды, кайсы жаран боюнча запросту кылды, кандай маалыматты, бул биздин системалар баары сакталат. Эгерде мисалы үчүн сиз банкка кайрылдыңызбы, же нотариуска кайрылдыңыз, анан ошо сизге тиешелүү маалымат бир башка жака кетип калганбы, же какой-то бир Рұқсат қолданылса? Бирөө колдонсо, онун бар жокту изилдеп, немени тактаса болот да. Кайсы максаттар менен бул бар жок, бул мыйзам түзүлгөн, бекитилген немелер бир топ мыйзамдар бар ушул боюнча. Биометрикалык паспорттун микросхемасына жазылган жеке маалыматтарыңызды эч ким уруксатсыз пайдалана албайт. Себеби, кайсыл мекеме ишканага барбаңыз, биометрикалык паспорттогу чипте жайгашылган маалыматтарыңызды текшерүүнүн коопсуздугу камсыздалган. Маселен, банкка же нотариуска барсаңыз, жеке маалыматтарыңыз боюнча ар бир сурам системада сакталып калат. Тактап айтканда, кайсыл күнү, саат канчада жана кайсы IP адрестен текшерилгени архивден өчпөйт. Эгерде сиз тууралуу маалыматтар уруксатыңызсыз тарап кетсе, анда ушул жол жоболор аркылуу аныктап алууга болот. Жана мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартуу каралган. Жазык кодексинин 186-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык мыйзамда белгиленген учурлардан тышкары адамдын жеке жашоосу жөнүндө купуя маалыматты анын макулдугусуз, мыйзамсыз жыйноо, сактоо, пайдалануу жана жайылтуу 4-категориядагы коомдук иштерге же 3-категориядагы түзөтүү жумуштарына же 4-категориядагы айып салууга жазаланат. Анан жана сөздүн башында өзүңүз деле айтып өттүңүз, баягы биометрикалык паспорту колдонуп жаткандар өздөрү тууралуу маалыматтарды сиздердин ошол мамлекеттик каттоо кызматынын электрондук сервисинен үйдөн чыкпай туруп эле, калктык тейлөө борборлоруна барбай туруп эле маалыматтарды өзү тууралуу изилдеп алса болот депчи интернет тармагы аркылуу. Анан кайсыл сайтка кириш керек, мисалы кандай маалыматтарды мен издей алам? Өзүмө тиешелүү, кайсыл маалыматтардын түрүн издей алам, кайсыл сайтка киришим керек, кандай түрдө? Бизге маалымат бергенче көрсөтүп өтсөңүз дагы болот. Биз ушу мына мага тиешелүү личный кабинетке кирдик түндүк порталында. Бул жерде полный ар бир жаранга тиешелүү кызматтар тизмеси бар. Анан мисалы үчүн азыр справка, ушу иштеп аткан жерден справка деп немени тандайлы. Азыр ошол справкага бир запрос беребиз. Азыр бул система немени уруксатын сурайт. Ушул немени справканы алганга уруксат берип атасызбы деп бизден сурап атат. Ооба деп мен подтверждение берем. Азыр мына 2-3 секундандан кийин уже бул справка даяр болот.
Onun азыр же принтер аркылуу чыгарса болот кагаз түрүндө, же муну PDF форматта сактап, Керектүү сурам жөнөткөндөргө электронный почтагабы же баягы мессенджер, колдонгон мессенджер аркылуу жөнсө болот. тоо шартында баягы интернеттен аксап келген санариптик системадан артта калып аткан аймактар бар да баары бир. Үйдөн чыкпай туруп баягы электрондук кызматты колдоно албай калат. Мындайда калктуу тейлөө борборлоруна сөзсүз келиши керек болобу? Кандай болуп атат азыркы учурда мисалы? Интернетте жок болсо, Ооба, тоолуу аймактын баягы колдонуучулары, тургундары. мунун только ошо баягы райондун центрине барып, ошо биздин ошо маалымат каттоо кызматынын немелер бар райондо. Ал жерде ошо выписка баягы жеке маалымат боюнча выписканы алса болот. Биометрикалык паспорт менен жана айтып атасыз, мурунку үлгүдөгү паспортто колдонуп жүргөндөрдүн ортосунда кандай айырмачылык болуп калат? Кайсыл кызматтарга биометрикалык паспортто көтөрүп жүргөндөр кайсыл кызматка жеткиликтүүрөөк болот, калгандары аксап калышат мисалы. Биометрикалык паспорт зарыл деп келгенбиз да, мисалы колдонуу керек, өтүү керек депчи. Бул азыркы системалар баягындай биздин жарандарды эки немеге бөлбөй эле, азыркы учурда баягы мисалы үчүн сенде биометрический паспорт жок болсо, сен бир өкмөт тарабынан бир топ кызматтар албайсың деген сөз болбош үчүн азыр колунда эски паспорт болобу же баягы биометрикалык паспорт болобу айырмасы жок. Ошо портал, түндүк портал аркылуу ошо өзүнүн ар бир жаранга тиешелүү маалыматты алса болот да, колдонсо болот. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу достор, биздин кезектеги чыгарылышыбыз ушуну менен соңуна чыкты. Эске сала кетели, биз бүгүн биометрикалык паспорттун мурунку паспорттордун өзгөчөлүгү, ошондой эле колдонуу тартиптери, анын ичинде артыкчылыктар боюнча сөз кылдык. Ал үчүн бизге суроолорубузга жооп берген Ош шаардык паспорт столу мекеме ишканасынын жетекчиси Алмазбек Көчөнов болду. Ал эми мейстер менен кийинки программада жолугушабыз. Сак саламаттаңыздар.